Эл башы өзү келип ушундай элдерге аралашып, коомдук иштерге өздөрү да катышып аткан аябай кубанычтабыз. Баягы бул бир ишти башташ үчүн дагы ошол жердин башчысы өзү аракет кылган болсо, башка элдер да ошону көрүп, баягы иш кылганга да бир түрткү болот деген ойдомун да. Азыркы президентти колдойбуз, жүрүп аткан саясатын колдойбуз, жакшы, аябай жакшы иш кылып атат. Дагы реформаларды жүргүзүп атат. Биз дагы жөн турбай ушундай биз мындайча айтканда мамлекет бизге эмне кылат дебей, наоборот биз мамлекетке эмне кылып жатабыз деген ушундай суроону берип, биз да мамлекет үчүн иштешибиз керек. Ушу мекенге кызмат кылыш керек, ушундай айрылган чөйрөнү коргоп, элдердин социалдык абалын жакшыртууга биз да ушундай көмөк кошушубуз керек да, менин оюмда ушундай. Келер менен аке кумтөрдү алды. Каналда эмне кылды? Компьютерный управление өчүрүп, полный өчүрүп качып кетишти. Бирок аке биздин жаш жигиттер, адистер бар экен, кумтөрдү иштетип атат. Убагында биз деген бюджет акча жок болуп, галош менен, солярка менен пособие айлык алганбыз. Ал башчыдан өткөн. Бирок мында да бюджет акча жок экен, Кудайга шүгүр. Айлык убагында берилип атат, пособие берилип атат. Мына бүгүн 11-10 кач кассада көчөдөн очередь. Акча бар. Акча түшүп атат. Каяктан түшүп атат? Себеби ошол кумтөрдү мамлекетке алып, уже иштетип атабыз да. Ошондон үчүн аке. Мага бир сөз жакты да. Ар бир кыргыздын үйүндө алтын болсун деп айткан сөзүчү. Туп-туура политикада четке чыкпасын. Ар бир кыргыздын үйүндө алтын болуш керек. Себеби кийин мамлекеттин башына оруч түшкөндө биздин мамлекет ошо алтынды бизден сатып ала баштайт. Кыргызстанда биринчи жолу Кыргызстан тарыхында 30 жылдан бери военный техника алынды. Туугандар, военный техника өзүнүн акчасы алып атабыз да. Армияга жакшы мамиле кылат да. Акай Хуан мен чыккан. Мен Швейцарияга армиянын кереги жок деп чыккан да. Ошондон аке армия талкаланып, солдаттар аз жылаңач болуп калган да. Жакшы сөз бар. Государство, которое не кормит свою армию, она будет кормить чужую армию деп айткан да. Ошону унутпаш керек да. Буюрса үмүт бар, колдойбуз, жакшы эме иштер кылып жатат. Биздин ошо Садыр Нуркожоев келгени биздин элдин күткөндөн ошо Алла таалам кабыл кылды окшойт. Канчадан бери күтүп аттык эле, 30 жылдан бери күтүп атканбыз. Ошол реформанын эң эле жөнөкөйүн айтайын, эң эле жөнөкөй ушул коррупция менен күрөшүүдө өзүнүн бир эрктүүлүгүн көргөзүп жатат. Эми жанагы мен ыраазы болгонум жанагы инвалид детстволордукун. Ошолордуку мурун багыштар 5000 сом тегеренди алчу экен, азыр 10 000 сомго көтөрүп турат. Бул эң жакшы. Экинчи вопрос мен өзүнүн чегарасы катары айтайын. Чегара, мына чегарада биздин айлык өтө начар болчу. Мында сен Баткенде кызмат кылгам, ошол Баткенде эле заставалар жок болчу, жерлери бар болчу. Ошол жана чегара такталбагандыктан өтө оор абалда, азыркы күндө эле оор абалда туруп атат. Ошол чегарачылардын айлыгын көтөрүп берди мына. Абдан сону мына дагы көтөрөм деп атат. Быйыл буюрса ошол силер чегараны кайтарып бергиле, калган шартыңарды мен түзүп берем деп. Садыр Нуркожоевичтен ушу Турдакын Усубалиевдей болгон чоң эмгектерди жараткан улуу тарыхта калчу инсан болот деп үмүт кылабыз. Кыргыз элинин бул Садыр Нуркожоевич ак жолтой хан болду деп айта алам. Себеби ушул Садыр Нуркожоевич келгени мына бизде спортсмендер жалаң эле алтын унтуп келип атат. Бул ак жолтойлукка кирбей мына азыр мугалимдердин, бюджетниктердин айлыктарын көтөрөм деп турат. Бул тарыхта 30 жылдык тарыхта болгон эмес да. Инвалидтерди даже пособияларын көтөрмөк турсун инвалидтер эске алынган эмес. Ошон үчүн бул кишини мен ушу Турдакын Усубалиевдей болгон айкөл, элине кайрымдуу, элин жүгүн көтөрө билген мыкты инсан болот деп үмүттөнөм. Турдакын Усубалиевичтин эстеген ачылышындагы сөздөрүн угуп, эл менен жолуккан, алардын берген суроолоруна жооп туруп, бул элдин көйгөйүн чечүүдө, карапайым элдин көйгөйүн чечүүдө, деген өлкөнүн экономикалык өсүшүн өстүрүүдө чоң аракеттерди баштаганын, жасап аткан иштерин көрүп атпайбызбы? Мисалы, эң эле бир мисал могу нарындыктар үчүн да биздин бийликтө эң чоң иш жасалбады. Буга чейин баягы эме албаган кыш бою 6 ай кыш боло турган нарын элине киловатт саатын баягы 70 тыйын кылып койду. Бул өзү чоң баягы нарындыктар үчүн чоң баягы жеңилдик болду да. Андан тышкары кароосуз калама жардамга муктаж үй бүлөлөр үчүн 50 тыйын кылып койду. Буну дегеле бир бийлик жасаган эмес да буга чейинчи.
Анан эң негизгиси мына 20 жылдан бери чечилбей аткан маселе. Мисалы, могу Бишкектин тегерегиндеги жаңы болуштардын 20 жылдан бери, 30 жылдан бери баягы үй салып алып туруп, документи жок карайлап жүргөнү эле. Мына ушул маселени чечип салды мисалчы. Анан мына кумтөрдүн пайдасы мына дегеле каралбай калган 30-40 жылдан бери каралбай калган көлдүн бер көзүндөгү балыкчы жолу башталды мисалы. Анан могу темир жолду курулушу башталып атат. Анан эң негизгиси бул мына кароо баягы балдарды баягы жетим балдар үчүн пособияны 200% көтөрүп койгоду. Пенсияларды мына көтөрөм деп атат баягы апрелден баштап. Айлыкты көбөйтөм деп атат. Ушунун баары кайдан келип атат? Буга чейинки табылбаган акча мына кумтөрдөн түшкөн пайда, андан тышкары жанагы көмүскө жаткан экономиканы таап чыгып атпайбы? Көмүскө жаткан нерселерчи баягы коррупционерлерди кустуруп атат. Анан буга чейин жээлип келген акчалардын баарын таап чыгып атпайбы? Ошонун эсебинен жанагы айлыктын көбөйүп атат, жанагы пенсиялар көбөйүп атат. Анан буга чейинки жасалбай иштеп аткан баягы иштердин баары жасала баштады. Көп нерселер жасала баштады. Анан эми баягы бул кишинин саясатын колдошубуз керек. 1 жылдын ичинде ушундай иш жасалды. Эми дагы алдыда 4 жылда Кудайым буйруса деп коелу. Бир алдыңкы өлкөлөрдүн катарына киребиз деген ишеним бар да менде.